Assalamu алейкум достор, барыңыздарга чоң салам. Америка Кошмо Штатында бүгүн 7 сентябрь. Жумушту баштадык. Ушул чакан видеонун астында Улук деген иниме чоң салам айтып коеюн дегем. Улук Асанов Жетөгүз областынын Кызыл Суу айылында жашайт. Мен бул жүктү алганы келатканда Instagram аркылуу сүйлөшүп, коурашып амандаштык. Ар дайым мага чалып турат. Улук, чоң салам Америкадан. Америкага келейин дегенде оюң бар экен. Ой тилектериң, максаттарыңдын баары ишке ашсын. Биз деген могу 730 деген жерде бир трейлер турат дейт, ошону алып кет дейт. Бул трейлерди азыр тракка коштум. Бардык жерин сүрөткө тарттым, номерин сүрөткө тарттык. Ичинде жүк бар экен, мындай сыйыл салып коюптур. Ушул жүк достор, Амазондун жүгү. Бул Агая штатынан Мэриленд деген штатка барат. Муну тыштап коюп Мэрилендтен аяктан башка жүк алабыз дагы. Аны Вирджиния деген штатка апарабыз. Ар бир майлына же мил дейбизби, $2.56 төлөп берип атат. Мен азыр ушуну дагы түшүндүрүп коеюн. Азыркы учурда мен жаңы чыктым да жумушка. Көчө күнү ушул Сэм Экспресске жаңы кирген, мен сыйлаган байкем чалып калды. Байке кандай, Сэм Экспресс компаниясы кандай болуп атат десем, абдан сонун дейт. Бир жарым жумача иштеп атам дейт. Ал байкебиз өзүнүн 2018 жылкы Volvo трагы, менчик трагы менен кирди, анан рифер трейлери менен кирди. Азырынча ошо рифер менен иштеп атам дейт. 3 жүк алдым дейт. 3 жүк алдым. Бардык жүктөрдү ар бир майл же болсо милине $4 берип атат дейт. Азыркы учурда могу холодильник менен иштеген риферлер абдан жакшы болуп атыптыр. Амазонду өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен айтып берип атам. Ушул жүк ар бир милине $2.56 кетип бартат. Көптөгөн биздин достор, мекендештер Европадан, Кыргызстандан, Россиядан байке милди түшүндүрүп коюңузчу дейт, же майлды түшүндүрүп коюңузчу дейт. Ар бир майлда 1 километр 600 метр бар да. Ошон үчүн жүктү кандай санаш керек? Кыргызча айтканда, жанагы мен айткан байкемдин атын айткым келбей атат, ал таарынып калып жүрбөсүн. Ошол байкем 3 жолу жүк алды деп атпаймынбы холодильник менен. Ошол ар бир 1 километр 600 метр айдаган сайын $4 төлөп берип атат. Мен болсо бул Амазондун жүгүн Мэрилендке жеткизип, анан Вирджинияга жеткизем. Ар бир майлды же болбосо ар бир 1 километр 600 метр жүргөн сайын $2.56 төлөп берип атат. Эми бардык нерсе убактылуу өзгөрүп турат. Азыр рифер жакшы болуп атса, рифер октябрдан баштап ылдый болуп калышы мүмкүн. Октябрдан баштап Амазон өйдө болуп кетиши мүмкүн. Жай келген учурда, ысык учурда жанагы флетбек, степбектердин жүгү өйдөлөп кетиши мүмкүн. Достор, мен чакан маалымат берип койдум сиздерге. Азыркы рынок ошондой болуп атыптыр. Анда мен деген бул трейлерди алдым. Амазондун территориясында дагы көп турбаш керек. Мен бардык нерселерди сөңгөлөктөн бери, сыртынан бери, номер, сыйылдан бери тартып компанияма жибердим. Достор, мына Кызыл Машкага чиркеп койдук. Азыр Амазондон чыгабыз дагы. Жолго чыгып Мэриленд штатын көздөй кетебиз достор. Достор, ошондой. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламаттуу болуңуздар. Жетөгүз району Покровка деп коебузбу? Абдан кооз жер. Жарылган жүрөк бар. 7 өгүздүн тоосу бар. Биз дагы ал жака барып көп мурда эс алганбыз. Жетөгүздө жашаган мекендештер чоң салам. Анан биздин Instagram баракчабыздагы мекендештердин бардыгына чоң салам.